сабағыбызды улантабыз. Ысык көлдүн куту жана кону боюнча Чыңгыз Айтматовдун Социалистская индустрия газетасынын кабарчылары менен болгон маеги. Көлгө гидробиологиялык станция эмес, чындыгында Байкалда түзүлгөндөй толук бир институт болбосо дагы ушул сыяктуу лимнологиялык, башкача айтканда көл таануучу илимий мекеме керек. Өсүмдүктөрдү да, жаныбарлар дүйнөсүн дагы, кыртышты да, сонун термикасы менен динамикасын дагы толук өлчөмдө изилдеп үйрөнүү зарыл. Суроо: бир саамга мындай деп элестетип көрөлүчү, Чыңгыз Төрөкулович, кайсы бир нерселердин кардиналдуу түрдө өзгөртүүнүн бийлиги сиздин колуңузда болсун дейли. Эң оболу эмнелерди жасамак элеңиз? Айтматовдун жообу: албетте, тоо дарыялардын суусун көлдү көздөй агызуу үчүн каражат аябас элем. Биринчи, тоо сууларын көлдү көздөй агызуу үчүн каражат аябас элем. Демек, мына силер сүрөттө көрүп тургандай, тоо сууларын алып келип көлгө куюу керектигин айтат. Экинчи, өсүмдүктөр менен айыл чарба иштеринин үлүшүн акыл эстүү бөлүштүрүү керектигине токтолгон. Бул жерде союз кезинде болгондуктан ошол айыл чарба иштерин, өсүмдүктөрдү Кыргызстандын башка региондорунда өстүрүүнү сунуш этет дагы. Ал эми көлдө болсо жалаң ушул тоо суулар көлгө куюуну сунуштаган. Үчүнчү, курорт иштеринде абсолюттук көрсөткүчтөрдүн артынан сая түшпөө. Башка айтканда, мына силер сүрөттө көрүп тургандай, көлдө абдан көп эс алуучулардын саны абдан көбөйүп кеткен болсо, албетте бул көлдүн экологиясынын бузулушуна алып келет. Ошондой эле бул жерде ар кандай катерлер, кемелер, көп эс алуучулар канчалык көп болсо, алар да ошончолук көп кызмат кылгандыктан көлдө кадимкидей бересинден солярканын жыттары көлгө сезилип турат түшкөн учурда. Демек, мына ошондуктан бул курорттук иштерге өтө абдан көп кызыкпоо керектигине токтолгон. Суроо: аталган иш-чаралардын баары азырынча ар кайсы ведомстволордо жылбай жатат. Ал эми биздин Ысык көлдүн калаасында жашап жана эмгектенип, болбосо жылына бир маал анын жыргалына марып жүргөндөрдүн колунан эмне келет деген суроо берилген. Жооп: Ысык көлдү сактап калуу бул мекендин бир укум жерин сактап калуу дегендик. Көлдүн тагдыры үчүн биздин ар бирибиздин жоопкерчилигибизди азыр мына ушундайча түшүнүп баалоо керек. Анткени каармандык азыр жаратылышка эч нерсе бербей туруп, андан көбүрөөк ала салууда эмес. Иш жүзүндө өзүбүздүн акыл эстүүлүгүбүздү ырастап, табигат менен толук мунасалашып, аны менен толук шайкештикте жашоо турат. Баса айтмакчы, партиябыздын программалык документтеринин максаттуу багыты дагы ушундай эмеспи? Жаратылыш байлыктарын сактап көбөйтүү, аларды сарамжалдуу пайдалануу үчүн совет адамдарынын жоопкер сезимге тарбиялоонун зарылдыгы аларда баса көрсөтүлгөн. Эгер сен өзүңө жааматташ турган токойду, суу алган ботокөз булакты, берешен жерди сүйсөң, тек гана суктануу эмес, ишкер дем, эң башкысы эртеңки күн жөнүндө ойлонуп, жаратмандык менен сүйлөсөң, анда сенин чыныгы кожоюн боло алгандыгың. Анда сенин патриот боло алганың. Ал эми жаратылыштын биздин керемет көлүбүз Ысык көл сындуу баа жеткис жерлерин сактап калуунун өбөлгөсү мына ушунда болот деген жоопту берет. Андан ары көл жөнүндөгү Айтматовдун дагы бир ойлоруна токтолсок, эгерде эс алуучулардын бир жылдык саны миллионго жетчү болсо, анда муну ушул тармакта кабыл алынган бузулбай турган эрежелерге ылайыктап жүргүзүү керек. Анда кылчада кыйышпастан туруп долбоордук, коммуналдык, транспорттук, тиричилик чөйрөсүн уюштурууга байланышкан жана башка иштер менен тең катарда жүргүзүү зарыл. Көлгө байланышкан көп сандаган каттарда мына ушулар жөнүндө айтылат. Алардын бирин, менимче эң мүнөздүүсүн окуп берсем дейм. Демек, Айтматовго келген каттардан мына ушул бирөөнү токтолобуз. Эгерде курорттук аймакты өнүктүрүүнүн перспективдүү пландары жайында айта турган болсок, деп жазат москвалык Колесников, анда балким санаториялар менен пансионаттардын жана аларды эс алгандардын барандуу санын эмес, эң оболу абанын жана суунун тазалыгы, жаңыдан отурулган токой жана парк аянттары, балыктардын көбөйтүлүшү жана башка ушул сыяктуу сыпаттамаларга таянган жөн болор. Анткени түпкүлүгүндө келип эле биз үчүн
биз үчүн азыр ушул тапта канча адамдын ден соолугун чыңдай ала тургандыгы эмес, жаратылыштын бул керемет жери канчалык узак мезгилге чейин адамдарга кызмат кыла алат, ушунусу маанилүү эмеспи деп жазган Колесников. Чындыгында эле Айтматов мына ушул көл жөнүндө абдан көптөгөн ой толгоолорун өзүнүн пикиринде берген. Мына бүгүнкү күндө биздин азыр колубуздан келе турган нерсе, көлдүн жээгине барып биз эс алган мезгилибизде көптөгөн мына ушул көлдөгү эс алуучу жайларда, айрыкча өз алдынча курорттук зоналарда эмес, көлдүн тегерегиндеги пляждарда, майда пляждарды карап көрсөк, абдан көп таштандылардын болгондугуна күбө болобуз. Демек бул жөнөкөй гана нерсе. Ар бир барган адам өз алдыбызча мына ушул таштандыларды чогултуп, же болбосо ар ким өзүбүздөн кийин ушул таштандылардын баардыгын алып кетсек, көлдүн тегереги, көлдүн экологиясы таза болот эле. Тилекке каршы көпчүлүк учурда барган эс алуучулар мына ошондой таштандыларды өзүнөн кийин арттырып коет дагы, көлдүн тазалыгын, башатына көрүнүш ушул кереметтүү көлгө өтө көп экологиялык зыяндарды алып келип жатат. Андан сырткары мына ушул көлгө тоо сууларын, мына сүрөттө көрүп тургандай тоо сууларынын келип тиги куюлуп атканына токтолду. Андан кийин мынакей бул жерде көлдү көрүп турабыз, мына жерде ак кемени көрүп турасыңар. Кемеден сырткары жанагы катерлер, жанагы кайыктар, ар кандай мына ушул майлар менен иштөөчү заттар көлгө өзүнүн көп зыяндуулугун алып келип жатат. Мына бул жөнүндө Айтматов Союз кезинде эле мындан бир нече жыл мурда абдан тынчсызданган. Мына ушул көлдүн экологиясын сактоо бул бүгүнкү күндө дагы эң жогорку көрсөткүч болуп турат. Баардыгыбыз ушул көлдүн экологиясын таза сактоого киришели.